Бул Ош облустук төрөт стационарынын кабыл алуу бөлүмү. Нөөмөттөгү дарыгер кош бойлуу аялдын маалыматын электрондук тартипте каттап, түз эле системага киргизип жатат. Акушер-гинеколог Нургүл Маликованын айтымында, буга чейин ар бир кайрылган кош бойлуу аялдарды каттоо, кабыл алуу процесси кагаз жүзүндө жүргүзүлүп келген. Бардыгы катталат, компьютерде калат. Анан бул жерде эң оңой болгону бизде мына микрофонго да сүйлөп, микрофон убактыбыз болсо, ушу микрофондун ар бирин печатать этпестен микрофонго айтып неме кылсак, бардыгын ушул жерде жазып коет өзү автоматическичи. Ошол үн менен. Ошол жагы бар. Бул доступ бардык эмеге акушер-гинекологдор көрсө болот, полный отделенияларда болот. Например, буда биз азыр приемный блокто жазып атабыз да. Бул кандай диагноз менен келди, планы эмне, ошолорду любой отделениеде ачып көрө беришет. Бардык врачтарга доступный, анан өздөрүнүн көргөндөрүн өздөрү жаза беришет. Облустук төрөт стационарында комплекстүү медициналык маалыматтык система азырынча пилоттук түрдө колдонулуп жатат. Мында бейтаптын электрондук баракчасы, төрөт баяны, ымыркайлардын жана оорулардын баяны тууралуу маалыматтардын баары электрондоштурулган. Бул бейтап менен дарыгердин ортосундагы убакытты азайтып, ачык жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө жол ачкан. Шаблоны диагностики деген бар. Бул жанагындай ушул белгилүү бир дарт боюнча ошол кандай критерий диагностика боло турган болсо ошолорду системага киргизип колдонуп медициналык кызматкерлер үчүн жумуш жеңилдейт. Калк үчүн бул медициналык кызматкерлердин убактысы азыраак кагаз жазуу, документацияларды толтурууга жумшалгандыктан калкка көбүрөөк ошо оорулууга же төрөт маалында келген аялдарга көбүрөөк убакыт бөлүнөт. Бүгүн төрөт борборундагы санариптештирүүнүн жетишкендиктери жана натыйжалары өлкөнүн бардык аймагынан келген дарыгерлерге көрсөтүлдү. Алар маалыматтык системанын иштөө тартибин жана өзгөчөлүктөрү менен жеринде таанышып, тажрыйба алмашты. Биз министрликтин буйругунун негизинде бардык ошо жетекчиликтерди, кесиптештерди республикадан айрыкча ошо төрөт стационары, төрөт үйлөрү бар мекемелердин жетекчилерин биздин кесиптештерди чогултуп, анан кийин биргеликте иш кылайлы, бир жакадан баш чыгарайлы. Бул бардык биздин тармакта бардык мекемелерде бир чогуу программа болсун. Ошол программаны мындай өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Бул жөн эле презентация эмес, мындай бир доклад. Иш жүзүндө ошол жумуш болуп атат деп, жеринен дагы көрсөтүп, ошо бейтаптардын алдында көрсөтүп, маселен ушул мурун историяларды кагаз түрүндө көтөрүп алып жүрсөк, көп мындай барактуу кагаз историяларыбызды бүгүнкү күндө ошол гаджет, планшеттерибиздин негизинде эле биз бардык бейтаптарыбыз тууралуу маалыматыбызды киргизип, ошол жерден билип алсак болот да. Ошондой эле санариптештирүүнүн чечимдери, маалыматтык системанын зарылчылыгы жана бирдиктүү маалымат алмашуу сыяктуу пикирлерди ортого салган атайын конференцияда өткөрүлдү. Иш-чарага саламаттыкты сактоо мекемелеринин жетекчилери, башка дарыгерлер катышып, саламаттык сактоо тармагындагы маалыматтык тутум жана аткарылып жаткан иштер боюнча кеңири баяндалды. Бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, цифровизация болгондо тетиги Африкада турган нерсени азыр билип атпайбы? Почему биздин мисалы Баткенде турган ооруп аткан больнойду Бишкектен же болбосо Караколдон компьютерден биле алганга мүмкүнчүлүк жок. Мына ушуга жеткиришибиз керек. Ошондуктан ар бир оорулуу мисалы жана бир ооруканадан экинчиге которгондо ал көргүчө эле ошол историясын, оорулуун тарыхын жаттап, көрүп, компьютерден көрүп туруп, эмне жетишпеген анализдерин баарын жасап туруп, анан туура советтер жасаш керек. Буга сөзүн айтып келгенде азыр мына бүтүн дүйнөдөгү жетекчилердин баардыгы эле ушул онлайнда сүйлөшүп атат. Баягыда акча каражат кетирген жери жок. Экономия биринчи тез, анан сапаттуу. Мына ушуну өткөрөлү деген ушул саясат менен бүгүн биякта конференция болуп атат. Белгилей кетсек, ушул тапта Ош облустук төрөт стационары эл аралык комплекстүү медициналык маалыматтык системаны пилоттук долбоор катары колдонуп жатат. Анын алкагында төрөт үйүндөгү иш кагаздарды жүгүртүү, кош бойлуу аялдарды каттоо, төрөт баяны, ымыркайлардын баяны сыяктуу маалыматтар электрондоштурулган. Эми бул тажрыйбаны өлкөнүн бардык төрөт үйлөрүнө жайылтуу максатталууда. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Надешов, ЛТР, Ош.